Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мейримдүү жана ырайымдуу Аллахтын ысы менен баштаймын. Жаратканым ар бирибиздин жүрөгүбүзгө бекем ыйман берсин. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Амансыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Сиздер менен кайрадан исламдагы аруу айымдар көрсөтүүбүздү баштап олтурабыз. Сиздер менен бүгүнкү биздин коногубуз устаза Мариям Мамажусупова. Устаза, куш келипсиз эфирибизге. Ассаламу алейкум рахматуллах, куш болуңуздар. Бүгүнкү биздин темабыз Куранда айымдар арасынан жалгыз ысым аталган, өзүнүн тазалыгы, өзүнүн Аллахка болгон ишеними менен бизге үлгү болгон Мариям радиаллаху анха энебиз жөнүндө болмокчу. Устазы, алгач эле ушул Мариям энебиз жөнүндө айтып берсеңиз. Жакшы темада сөз болот экен. Буюрса, жаратканым бул темабызды баарыбызга пайдалуу кылган болсун, кемчилиги болсо кечирген болсун. Курани Каримде аты аталган жалгыз айым Мариям энебизге толук 2 сүрө аталган, 2 сүрөдө келген. Анын окуясы бул биринчи Аль-Имран же болбосо Имрандын үй бүлөсү деген сүрөдө анын үй бүлөсү жана бул дүйнөгө келиши тууралуу айтыла турган болсо, экинчи сүрөдө ошо Мариям энебиздин Курандагы 19-сүрө өзүнүн аты аталган Мариям сүрөсү келген. Куранда жалгыз аты аталган Мариям энебиз сиз айткандай өзүнүн тазалыгы менен, арулугу менен деги эле ошол исламдагы эң чоң, эң мыкты биз үлгү алган айымдардын катарында, пайгамбарыбыздын үммөтү болбосо дагы ошол пайгамбарыбыздын үммөттөрүнө үлгү алуучу айымдардын катарында калган айым болуп эсептелет. Атап өткөндөй, Аль-Имран сүрөсү бул Мариям энебиздин ата энеси, үй бүлөсү жөнүндө айтылган сүрө болуп эсептелет. Анын атасы Имран бул ошол өзүнүн учурундагы өтө такыба, динге бекем болгон инсандардан болгон. Ал эми апасы Ханна өзүнүн баягы кайрымдуулугу менен, элдерге кылган жакшылыгы менен, өзүнүн адептүүлүгү менен, арулугу менен учурдагы эң мыкты үлгүлүү айымдардын катарында болгон. Бирок тилекке каршы алар балалуу болгон эмес. Күндөрдүн бир күнүндө Ханна энебиз ошол жакшылык, кайрымдуулук иш кылып келе жатып, чарчап жолдо отуруп, чымчыктын баласына кылган мээримин көрүп Аллахтан сурайт. Аллах, эгерде сен ушул чымчыкка ушундай мээрим берип, балапандарына ушу энелик мээримди бере турган болсоң, сен ушундай кудуреттүү затсың, сен мага да бала бересиң. Эгер сен мага бала берсең, мен аны сенин жолуңа ошо кызматчы кыламын деп убада берет да. Ал учурда Ханна энебиз азыркы биздин тил менен айтканда баягы төрөт учурунан калган учур болчу. Анан бул нерсени баягы бизге бул окуя баягы жашоодон үмүтүн үзүп, балалуу болбой жүргөн эже сиңдилерге же болбосо бала жытына зар болуп жүргөн эже сиңдилерге жакшы үлгү болуп бере алат да. Негизи эле Курани Каримдеги ар бир аят, ар бир сүрө бизге бир пайдасыны сөзсүз түрдө билет эмеспизби? Бул нерсенин артынан кандай бир Аллах Таала бизге табышмактуу бир сыр жашырган экен деген сыяктуучу. Негизи эле ошо Ал-Имран сүрөсү бизге ошо Аллах менен болгон келишим түзүүнү үйрөтөт да. Эгерде сиз чындап бир нерсеге, жакшылыкка, бир жакшы бир иштерге болоюн десеңиз, ошол нерсеге жетишейин десеңиз, Аллах Таала менен ошондой келишим түзүүнү үйрөтөт да. Бул жерде ошо Ханна энебиз, эгерде сен мага бала бере турган болсоң, ошол баланы сенин жолуңа кызматчы кылып беремин деп Аллах Таала менен келишим түзүп жатат. Убакыт көп өтпөй ошол Ханна энебиздин боюна бүтөт, баягы учуру келип төрөйт. Анан бирок ал учурдун түшүнүгү боюнча кыз балдар ошол Аллахтын үйү дейбизби, медресеге дейбизби, барууга мүмкүн эмес болгон да. Ал учурдагы диндин түшүнүгү ошондой болгон. Анан Ханна энебиз таң калат, эми буну эмне кыламын депчи. Мариям энебиз көп өтпөй атасы Имран бул дүйнөдөн өтүп кетет. Анан апасы ошол айткан сөзүнө, убадасына туруп, кызыны ошол медресеге жете эле барат да. Ошол учурда аябай чоң бир суроолор пайда болот. Бул кыз баланы кандай окутабыз, балдардын арасында кандай кылабыз деген сыяктуу. Бирок ошол исламдагы биринчи жана башкычтардын бириси деп айтсак болот. Негизи эле баягы Куранда эң акыркы түшүрүлгөн аят «Ал-яума акмалту лакум динукум» деп атпайбы? Бүгүн силерге диниңерди толуктап бердим депчи. Негизи ислам дини ошо буга чейинки диндердин ар биринен жакшы бир ибадаттарды толуктап келген жалгыз толук дин деп эсептелет да. Демек ошо кыздардын илим алуусуна негизги башынан сап болуп келген бул Мариям энебиз деп айта алабыз да. Анан ошол учурда Мариям энебизди анын жездеси Закария алейхиссалам өзүнүн тарбиялаасына устазы катары алат. Ошол учурдан баштап
Мариям энебиздин ошо Алла жолундагы кулчулугу башталат. Ошо устаза Мариям энебизди ошол убакта элдер кандай кабыл алышкан? Буну биз эки бөлүккө бөлүп карасак болот. Биринчи бөлүгү ошол эркек балдар кабыл алынган медресеге кабыл алынуусу. Албетте бул чоң бир кыйынчылыктар менен, чоң бир суроолорду жараткан бир кыйынчылыктардын негизинде бул нерсе болот. Акырында ошо жалпы баары биригишип Мариям энебизге өзүнчө бир бөлмө бөлүп берүүнү чечишет да. Ошо менен ал жака эч ким кирбей тургандай кылып, тепкичтерди кылып, өзүнү гана, анан устазы Закария алейхиссалам кире тургандай кылып берсе, экинчи бир коомду анын кабыл баягы бир кыйынчылыктарга дуушар болуусу Иса алейхиссаламдын төрөлүшү да. Анткени баарыбыз билгендей эле Иса алейхиссалам атасыз төрөлгөн. Бул да болсо Аллахтын кудретине, анын ар бир нерсеге кадыр зат экенин, Аллахтын бир каалоосуна инсандардын себепчи болушу шарт эмес экендигин далилдеген бир пайгамбар төрөлөт да. Албетте бул учурда Мариям энебизге Жебраил алейхиссаламдан кабар келген. Айта кетчү жагдай, бул Жебраил алейхиссалам эркектерге, пайгамбарларга гана жолукчу, эркек ошо пайгамбарлардан эле келет эмеспи? Жалгыз периште болсо ошо айымдардан түзмө түз сүйлөшкөн жалгыз ошо Мариям энебиз болгон да. Анан ошо баласынын кабарын алып келгенде ал кандай болот экен деп, бирок Роббисинин тагдырына баш ийип, бул жерден биз дагы бир баягы өзүбүзгө ала турган сабакты, ар бир нерсени баягы кубануу менен, албетте кыйынчылыктар болсо дагы ошол нерсени демек Аллахтын каалоосу экен деген нерсени бүгүнкү күндө биз ала алабыз да. Ал эми эч бир кол жетпеген, эч бир эркек көрбөгөн кыздын боюна болуусу албетте коомчулукта бул чоң бир талаш маселесини жаратат. Бирок Аллахтын жардамы кайсы жерде, Аллахтын ыраазычылыгы болгон иштердин ар биринде деп айтат эмеспизби? Иса алейхиссалам төрөлгөндөн баштап эле ошо коомчулукка келгенде, коомчулук баары топтолгон жерден өзүнүн көөлүгүн айткан. Төрөлгөндө эле жаңы тили чыгып, мен ошо Аллахтын кулумун деген нерсени айтуусу менен адамдарды канчалык деңгээлде, ошол учурдагы адамдардын канчалык деңгээлде чынында Аллага ишенет, ишенбейт экендигин далилдеп койду. Демек ар бир кыйынчылыктын артында биздин жаныбызда калуучу жана калбоочу адамдар болот экен. Ошондой эле устаза, бул жерде азыр жөнүкөй аял эмес, миссиясы улуу инсан демекчи. Мариям энебиздин эмне үчүн исламда бардык замандарда аялдардын эң мыктысы деп атайт? Өзүбүзгө кандай үлгүлөрдү ала алабыз? Арулугу, тазалыгы деп айта алам. Анткени Мариям энебиз кол жеткис аял, айым болгон. Мариям энебиз атасыз пайгамбарды дүйнөгө алып келген айым болгон жана ошондой эле аты Куранда аталган айым катары. Ал эми биздин күндө, бүгүнкү күндө кандай миссиясын, кандай бир пайда алабыз деп сурай турган болсоңуз, негизи эле учурда коомдогу жана жалгыз бой айымдарга, балдарын жалгыз тарбиялап жаткан апаларга бул нерседен чоң бир жакшы бир нерсени алсак болот. Биринчиден, Мариям энебиз ошол медреседе же болбосо өзүнүн ошо кулчулук кылган бөлмөсүндө болгондо Закария алейхиссалам качан ага тамак алып келген учурда анын алдында ар дайым мөмө жемиштер пайда болуп калат эле да. Баягы мөмө жемиштердин пайда болуп калуусуна ал бул кайсыл жактан дегенде, бул менин Роббимден деп айткан риwаяттар бар. Бул нерсе менен биз ырыскы Аллахтан экенини айта алабыз. Энелер канчалык кыйналышпасын, канчалык баягы ойлонушпасын, ар бир баланын Аллах таалам төрөлүп жатканда ошол рызкысын кошо берет. Куранда бул жөнүндө аят бар. Ар бир төрөлүүчү жандын кайра өлгөнгө чейинки рызкысы Аллахтын моюнда. Бул нерсени ала алабыз. Андан кийин тагдырга жазылган ар бир нерсени Аллахтан деп кабыл алууну ошо Мариям энебизден үйрөнсөк болот. Ошол убакта устаза, эң оор мезгилде адамдардын айыптоолоруна Мариям энебиз өзүнүн ар намысыны кантип сактап кала алды? Жана буга чейин айтып өттүк. Эгерде Аллах таалам бир нерсе бере турган болсо, артынан анын сөзсүз түрдө чечимин кошо берет да. Туура Мариям энебиз эркек жолдошу жок болуп туруп, бала боюна бүттү, бирок ошол нерсенин жогу катары Иса алейхиссалам төрөлгөндө эле өзүнүн Аллахтын элчи экенин жана ал атасы төрөлгөндүгүнү, көөлүгүн айтып келди. Бул нерсе баягы Аллахтын керемети катары жана Иса алейхиссаламдын мужизасы катары эсептелет. Жана ошол учурдагы уккан
адамдарды чыныгы Аллага болгон ыхластуулугун экиге бөлүүчү катары келди да. Демек Аллах Таалам өзү ошол нерсени далилдеп берди. Ошо Иса алейхисаламдын төрөлгөндө эле сүйлөгөнү бул нерсеге энебиздин Мариям энебиздин актыгын, тазалыгын, арылуулугун далилдеп берди. Иса алейхисаламдин жана Мариям энебиздин жашоосу кандай өттү? Негизи эле Аллахтын сүйүктүү кулу болуш, Аллага жакын болуш бул ар дайым сыноолор менен коштолот. Бул бир гана Иса алейхисалам же болбосо Мариям энебиздин кыссасында, тарыхында эмес, деги эле ошо пайгамбарлык алып келген ар бир пайгамбардын, расулдун жашоосунан көз чаптырып карап көрө алсак болот. Адам алейхисаламдын жерге түшүшү, бейиштен жерге түшүшү, Шис алейхисаламдын энеси бар төрөлгөнбү, энеси жок төрөлгөнбү деген бир талаш тартыштар, Нух алейхисаламдын баягы жубайы баш ийбей кемеде 83 адам менен жалгыз калганы, баласы дагы ошо апасы тарабына кирип кеткени, Айып алейхисаламдын баягы пайгамбар учурда айылынан куулуп ооруганы, негизи эле ошол жалпы пайгамбарлык сыноолордо Юнус алейхисаламдын киттин жутуп алышы, Ибрахим алейхисаламдын отко ыргытылышы, деги эле жалпы эле ошол бир жакшылык нерсе, бир сыноолордун артынан келет да. Бул нерсе менен биз баягы дүйнөнүн убактылуу экенин билебиз. Бул дүйнө бат эле өтүп кете турганын билебиз да. Эгерде мындай сыноолор болбосо, кийинки келе турган үммөт эмнеге биз бул нерсе менен кыйналып жатабыз деген нерсе болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн Мариям энебиздин жана Иса алейхисаламдын миссиясы дагы элдерге Аллахтын жалгыздыгын таанытуу, Аллахтын барлыгын, анын бирлигини жана баардык кудурет ээси ал экенин түшүндүрүү болчу да. Аны билдирүүдө аларга сөзсүз түрдө кыйынчылык болот, анткени ошол кыйынчылыктын артасынан Аллах Таала өзүнүн кудуретин көрсөтүп жакшылыгы менен келет эмеспи? Албетте кыйынчылыктар болгон, жана бул кыйынчылыктар анын коомуна жана бизге ошо сабак катары калып кетет. Устазы, Мариям радиаллаху анха энебиздин азыркы учурдагы айымдарга, азыркы коомдогу айымдарга кандай таасирин бере алат? Өзүнүн мындай чыдамкайлыгы, ыймандуулугу менен жана дагы кандай таасирлерин бере алат? Эң биринчи мен айтат элем, Мариям энебиздин төрөлүшү өзү бир чоң сабак. Анткени Ханна энебиз эркек бала күткөн да, бирок кыз бала төрөлдү. Ушул жерден баштап биз айтабыз, Аллах Таала кандай нерсе бизге жакшыраак экенин өзү билчү зат. Демек, Ханна энебизге ошол картайган абалда белек болуп келиши бул экинчи сабак. Анткени бул Аллахтан үмүт үзбөөнүн дагы бир сабагы катары билинет да. Анткени Аллахтын кудуретинде чек жок. Ал жашка карабайт, ал ооруга карабайт. Эгерде Аллах Таала берем деп турган болсо, күн фаякун бол дейт, ал нерсе болуп калат. Бул нерседе эч кандай Аллахтын кудуретине же болбосо Аллахтын бир мээримине бир шек жок экенин далилдеп келди да. Үчүнчү сабак алуучу нерсе ошол бизге окуу албетте керек экендигин эне катары сөзсүз түрдө чыгып алып, бир жерде сабак бериш же болбосо бир жерде лекция окуш шарт эмес болгону, балдарга үйдө жакшы тарбия бериш үчүн дагы аялдардын сөзсүз түрдө китеп алып окуусун, алардын ар бир бала сураган суроого жооп, канааттандырылык жооп бере тургандыгын, ошо китептер аркылуу биле тургандыгын далилдеп берет. Андан сырткары рызкы маселесинде төртүнчүсү бул ошол Аллах Таала кайсы бир инсанды жарата турган болсо, аларды рызкысы менен кошо жараттым деп атпайбы Кур'ани Каримде. Демек ошол төртүнчү ала турган сабагыбыз ошол ар бир төрөлүп жаткан балады муну кандай багат экен, эмне болот экен мен дебестен ошо баланы багууда Аллахтын рызкысы кенен экенин, ошол рызкы менен кошо жаратылгандыгын унутпашыбыз керек. Андан кийин бешинчиси, жашоодогу бул кандай кыйынчылыктар болбосун, ар бир кыйынчылыктын артында жакшылык, жеңилдөө келет экендигин билебиз. Жана ошондой эле Аллах Таала менен тыгыз байланышта болууда эркек менен аялдын айырмасы жок экендигин. Бизде көпчүлүк учурда башкаруучулук менен баягы артыкчылыкты алмаштыра алышат да. Аллах Таала Кур'ани Каримде
ал эркектер албетте аялдарга башкаруучу деп келет да, бирок алардан артыгыраак деген нерсе эмес да. Ошол нерсени айткым келет. Бизде көпчүлүк учурда баягы башкаруу менен артыкчылыктын айырмасын билбей калабыз. Демек Аллахта ибадат кылууда аялдар менен эркектердин ортосунда эч кандай айырмачылык жок. Аллах Таалага жакындаган инсан кул боюнча кала берет да. Мейли ал аял киши болсун, мейли ал эркек киши болсун. Демек биз бүгүнкү күндө апалар ошо кул экенибизди биринчи өзүбүз унутпашыбыз керек. Аллахтын астында биз кулбуз. Аллахтын бизге берген неаматтары чексиз экенин, ар бир кыйынчылыктын артында жакшылык бар экенин, бир нерселерди эркек кишилерге жөн коюп ошонун милдети деп таштап койбостон, ошол нерсеге биз дагы көмөкчү боло турганыбыздын далили катары бүгүнкү күндө Мариям энебиз бизге көп мисал үлгү болуп бере алат да. Тилекке каршы бүгүнкү күндө жана көбүрөөк коуч, психологдор дегенде чыгып, биздин баягы динибизге, акыйдабызга көп нерселер зыян келип аткан сыяктуу. Анткени Аллахтан болот, Аллахтын ар бир нерсесинде пайда бар, Аллахтын ар бир ишинде өзүнүн бир данышмандыгы бар деген нерсени унутуп баратабыз да. Биз болгону баягы өзүбүздүн укугубузду, өзүбүздүн границабызды дейбизби, чегибизди ошо билүү менен аракет боло туруп, бүгүнкү күндө ушундай улуу айымдардын жашоосун унутуп баратабыз. Эгерде биз мындай эле азыр биз үстүртөн караганда ошо 8 нерсени ала алдык да, пайданы ала алдык. Эгерде биз ичине кирип дагы карай турган болсок, мында көп нерсе жатат. Анын ар бир аятында, анын ар бир кыймыл аракетинде бул өтө чоң бир философия да. Буну карап, окуп түшүнүү керек. Ошон үчүн мен айтат элем, биз ар бир эшти каккылайлы, кандайдыр бир кыйынчылыктарга дуушар болбойлу, бир эштерден таппаган бакытты барып Аллахтан табабыз. Ошон үчүн бул чоң миссия айымдарга дагы ошол ар бир кыйынчылык убактылуу экендигин далилдеп берет да. Анткени Мариям энебиз буйруса ошол биздин жашообузга жөн эле сабак алып бере тургандай нерсе бир айым катары эле эмес, мен ойлоймун ар бир баласыны жакшы тарбиялайм деген эне катары дагы чоң бир мотивация алсак болот. Азыркы учурда ушул жалгыз бой энелер Мариям энебиздин жалгыз бой Иса алейхисаламды тарбиялап чоңойтконунан кандай үлгүлөрдү алат? Негизи эле бала толук семьяда, толук үй бүлөдө чоңойгону жакшы. Анткени кээ бирки пайгамбарларга келген сыноолор биз үчүн өтө оор болуп калат. Бул нерсе жөнөкөй бир үммөт үчүн, жөнөкөй бир айым үчүн өтө оор болуп калат. Тилекке каршы азыр коомубузда ажырашуу деген тема, негизи эле балдардын толук камдуу бир үй бүлөдө чоңойбой жатканы албетте чоң көйгөй болуп келет. Анткени баардык нерсе жетишкен, баягы материалдык жактан баардык нерсе жетишкен заманда бизде баарлашуу, мээрим маселеси аябай чоң көйгөй боюнча калып жатат да. Адамдын көдөнү толбосо, анын курсагы тойгондон пайда жок. Анткени курсак бул ушундай нерсе, көргөн нерсени жеп алдына баягы кабыл ала берет да. Бирок адамдын көдөнү ушундай нерсе, ал нерсе өзүнө керектүү нерсе менен гана ыраазы болот экен да. Демек балдардын үй бүлөдө, толук үй бүлөдө чоңоюшу, алардын ата энеси менен бирге болуусу алар үчүн эң чоң бир бакыт десек болот да. Ал эми тагдыр маселеси менен жолдошу өтүп кеткен же болбосо ажырашкан эже сиңдилерге Мариям энебиздин жашоосу өтө чоң өрнөк болуп берет. Бала багууда же болбосо бул эң биринчи тагдыр экенин билишибиз керек. Анткени Аллах Таала ошол тагдырды өзү көтөрө алган инсанга гана берет. Башка бир адамдын тагдыры менен экинчи бир адам жашап көрө албайт да. Ошон үчүн эң биринчи бул Мариям энебиздин жашоосунан демек бул менин тагдырым экен, баланы дүйнөгө атасыз алып келүү менин тагдырым экен деп ошол нерсеге макул ыраазы болгон сыяктуу энелер дагы ошо балдарын жалгыз чоңойтуп жатканда демек бул менин тагдырым экен деп ошол нерсеге ыраазы болуш керек. Андан кийин ал Мариям энебиз ушундай сен төрөлгөн үчүн мен эл алдында ушундай бир баягы мыскылdoого калдым же болбосо ушундай бир кыйынчылыкка калдым деп эч качан баласын күнөөлөгөн эмес. Биз дагы ошо жалгыз бой энелер
жалпы эле аял заты бир кыйынчылыктар үчүн балдарды күнөөлөбөш керек. Сен төрөлүп ушундай болуп калдың деп. Анткени биз акыркы учурда баягы балдар менен көп иштешип, көп жерге баягы лекцияларга барып калганда, мен төрөлгөндө апам өтүп кеткен экен, ошондон бери мага ушундай деген ат коюп алышкан деген кыздарды угуп калдык да. Эч качан бир адамдын төрөлүшү же болбосо бир баланын бул дүйнөгө келиши анын бир жамандык экени түшүндүрүлбөйт да. Биз ошол нерсени билишибиз керек. Демек эне болуу өзүнчө бир бакыт болсо, ошо балдарды бактылуу кылып коомго кошуп берүү бул экинчи бир бакыт болот да. Негизи эле кыргыз айымдары өтө бир катуу, кайраттуу калк эмеспи? Демек ошо энелердин негизги максаты баягы жаман жагын эле карабастан, ошол бул менин негизги эне болуп берүү миссиям экен деп, ошол пайгамбарды тарбиялаган энедей, Мариям энебиздей коомго пайдалуу бир азаматтарды тарбиялап беришибиз керек. Биздин азыркы заманда устаз айымдар илим алабыз десе, эч кандай тоскоолдуксуз эле алсак болот да. Башка мисалы үчүн акысыз сабактардан алсак болот. Көп эле азыр көп болуп кетти го. Мариям энебиз кандай тоскоолдуктарга дуушар болгон? Эң биринчи эле жана айтып өткөндөй, ал замандын же ошол коомдун элинин түшүнүгүндө аял кишилер китеп окуучу эмес. Китеп дегенде Аллахтын сөздөрүнү, булар ошол нерседен четтетилген болчу да. Качан ислам келгенге чейин аял заттын баркка көтөрүлгөнгө чейин бул түшүнүк калыптанган. Негизи эле бардык эле диндерде. Анан Мариям энебиз ошол апасы Ханна энебиз ошол убадасына туруп, кызынын колунан жетелеп барган учурда бул аябай чоң бир проблеманы, бир чоң маселени жараткан да. Кантип кыз баланы окутабыз? Бул биринчи маселе болгон. Экинчи маселе буну ким окутат деген маселе болгон. Анан үчүнчү кайсыл жерде окутабыз деген маселе болгон да. Анан ошол ар бир кыйынчылыкты өтүп, сиз туура айтып атасыз, бүгүнкү күндө биздин баягы илим билимге сугарылбай жатканыбыз, китептерди ачып окуй албай жатканыбыздын бир себеби биздин жашообуз өтө жеңил болуп кетти. Балким анча мынча эже сиңдилер бул нерсеге макул болбостур, бирок жеке мен өзүмдүн ой көз карашымды айтып аткан жокмун. Негизи бул изилденген нерсе. Негизи эле ошо жашоо жеңилдеп кеткен себептен, эми 100% элдин баарыныкын деп айта албайм, бирок көпчүлүгү да баягыдай кир жуу колдо жок, башка деген нерселер колдо жок болгон себептен баягы жашоо жеңилдеген сайын адамдын жалкоолугу артып, балким баягы телефондун чыгышы, технологиянын өнүгүшү бул нерсеге себепкер болуп жаткан чыгар. Апалар ошо балдарынын эмне жакшы көргөнүн, кайсы мектепте кайсы сабактарды жакшы окуп атканын, алардын мектепте кандай көйгөйлөр болуп жаткан нерсеси өзү алыс болуп кетип атат да. Мейли ал бир жерге барып окусу шарт эмес. Бир окуу жайга кирип алып 4 жыл окусу же болбосо 5 жыл окусу шарт эмес. Бирок эне болгондон кийин анын ар бир күнүмдүк баягы жашоосундагы коюлуучу пландарына сөзсүз түрдө китеп окууга кириш керек да. Анткени эненен алынган нерсе бул бала үчүн өтө чоң мөмө болуп берет да. Демек эне баласын канчалык деңгээлде тамырлап катуу болуп турсун, анын мөмөсү көбүрөөк болсун дей турган болсо, эне биринчи өзү китеп окуш керек. Анткени китеп бул жөн эле бир ачылып окулган маалымат эмес. Же болбосо бул ушундай нерсени жазыптыр да деген нерсе эмес. Ал ошо эртең күндөгү бир кыйынчылыктагы бизге жол көрсөтүп бере турган бир жол көрсөткүч катары билишибиз керек да. Мен ошон үчүн медреседе кыздарга ар дайым айтам, исламды бир адам аркылуу тааныбагыла дейм да. Адам ал кемчилдиктүү. Менин бир кемчилдигим бар, дагы бир устазанын бир кемчилдиги бар, ар бирибиздин өзүбүзгө жараша кемчилдигибиз бар. Бирок эгерде биз исламды китеп аркылуу тааный турган болсок, китеп аркылуу биле турган болсок, демек жана башында айтпадымбы, адам көөдөнү толо турган нерселер депчи. Анан ошол нерсе аркылуу биз динибиздин кандай экендигин түшүнө алабыз да. Бул китептерди мен диний китептер менен эле чектелсин деп айтпайм. Анткени башка жанрдагы лирикалык китептер дагы аялдын кругозорун кеңейтет. Мектептен бир суроо келип кала турган болсо, балдарына ошол суроону мен билбейм деп отурганча же телефондон караганча, мындай бул мындай деп айтып бере турган болсок, кыргыздын жакшы бир сөзү бар. Бала укканын эмес, көргөнүн кылат дегенчи. Ушундай болуш керек экен деп, демек ошо баласыга апасы биринчи очереддеги үлгү ала турган адам боюнча калат да.
бул нерсе балдар үчүн өтө маанилүү. Хан энебиз жана башында айтып өткөндөй эле Аллахтан сурап, бирок бала күткөн болчу. Мариям энебиз төрөлгөндө көрүп кандай кабыл алышкан ата апасы деген? Негизи китептерде баяндалганча, кээ бир китептерде айтат, баягы Аллах менен болгон келишимде мен эркек бала күткөнүм үчүн бул бала эркек болгонго чейин мен буну эмизбеймин деген бир риваяттар бар. Бирок жанында ошо эжеси болот, апасы тарабынан картайган айым ошол айтат: сен эмне Аллахтын бергенине ыраазы болбойсуңбу, же Аллахтын сага берген нерсесинде кандай жакшылык бар экенин сен Аллахтан да көбүрөөк билчүсүңбү деген сөз жетиштүү болгон деп айтат да. Бул нерседен биз билебиз, негизи эле айлана чөйрөбүздөгү адамдар бизге ар дайым эскертип тура турган болсо, анткени инсан унутуучу. Биз ойлойм, бул нерсе баягы бир нерсени кабыл албоо деген проблема чыкпайт. Бул жерде бир эле нерсе болот: жазган тагдырга ыраазымын деген эле нерсе бар да. Болду, ошол нерсе гана болду. Андан кийин ал ыраазы болду тагдырына, баласын, кызыны чоңойтtu, эмизди дегендей. Анан ошо бир риваятта 2 жаш деп айтат, бир риваятта 3,5 жаш дейт. Анан ошо жетелеп колунан алып барган. Айта кетчү дагы бир нерсе, көп өтпөй хан энебизде өтөт. Мариям энебиз баягы илим алууда сиз кыйынчылыктар боюнча сурап калбадыңызбы? Кичинекейинен баягы томолой жетим калган айым катары билебиз да. Анан ошол баардык кыйынчылыктар бул илим алуусуна тоскоолдук болгон эмес. Демек биз дагы мүмкүнчүлүктү бир издей турган болсок, ким издесе табат деген макал бар эмеспи? Биз эгерде ошол нерсени пайдалана турган болсок, демек сөзсүз түрдө бир чечим чыгат. Аллах разы болсун устаза. Бүгүнкү эфирибиз баарыбызга пайдалуу болду деп ишенем. Биздин студияга келип бергениңиз үчүн Аллах разы болсун. Убактыңызды бөлүп атайын келип отурасыз. Сизге эркин микрофон берсем анда. Сиздердин чакырганыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Ошол аз гана убакыттын ичиндеги айтылган сөздөрдү Аллах таалам баарыбызга пайдалуу кылган болсун, кемчилдик болсо кечирген болсун. Негизи эле жалпы айымдарга Аллах таалам ар бирине бакыт таалай берген болсун. Анткени биздин азыркы сүйлөп аткан бул аудитория айымдар эмеспи? Балдарына татыктуу эне эртеңки кыргыз калкыбызга баягы сындуу, бычакка сап боло турган эр азаматтарды тарбиялап берүүгө ар бирибизге насип эткен болсун. Аллах таалам ишиңиздерге ийгилик берсин. Аллах разы болсун устаза. Сиздер менен бүгүн исламдагы аруу айымдар эфирибиз соңуна келип жетти. Кийинки көрүүгө чейин сак саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.